Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Жакшыбы, азаматсыңар? Баардык окуу куралдарыңарды даярдап алдыңарбы? Китеп, дептер, калемсап, калем. Азаматсыңар? Здравствуйте, мои ученики. Вы готовы? Вы подготовили ручку, карандаш, тетрадь и книгу? Хорошо, молодцы. Бүгүнкү сабактын темасы улуттук кийимдер. Национальные одежды. Дагы бир темабыз бул жалпы таандык мүчө. Бул мүчөгө кимдики, эмненики деген суроо беребиз. Чей, чья, чье. Жалпы таандык мүчө — это общие притяжательные окончания, который каждому касается. Это касается и первому лицу, второму и третьему. Жалпы таандыктын мүчөлөрү. Ныкы. Давайте, ребята, читайте со мной. Ныкы, ники, нуку, нүкү, дыкы, дики, дуку, дүкү, тыкы, тики, туку, түкү. Балдар, көрдүңөрбү? Ар кандай, ар түрдүү варианттарга бай. Ал эмнеге байланыштуу ойлойсуңар? Азыр байкайсыңар. Вот эти окончания, варианты, их несколько, потому что слова разные. Некоторые слова заканчиваются гласными, некоторые твердыми согласными. Или, например, некоторые заканчиваются буквой, например, «ы». От этого и так много вариантов. Кана балдары, мисалдарга көңүл буралы. Давайте, ребята, теперь смотрим предложение. Мисалы, бул китеп меники, эта книга моя, тиги сүрөттөр биздики, те картинки наши. Менин калемим аз, алардыкы көп. У меня мало карандашей, у них много. Үрдөктүн канаты кичинекей, а конугу чоң. Крылья утки короткие, а у лебедей большие. Тооктун жумурткасы кичинекей, күртүкү чоң. Яйца курицы большое, а индюков большие. Балдар, байкасаңар, көрдүңөрбү? Өзгөрүп турат экен, биринчисинде ники, экинчисинде дики, дыкы, нуку, түкү. Бул жөн эмес. Анткени биз өтпөдүк белек дос тыбыштар деп. Ошого жараша болот. Алардыкы болот, эч качан алардики болбойт, Анткени а менен дос. Меники, миники болбойт. Меники болот. Менен дайыма дос чогуу жүрүшөт. Ребята, обратите внимание, смотрите, окончания разные. Почему? Это зависит от звуков, которые, например, звук А и звук И, они всегда вместе, друзья, и поэтому всегда они сопровождают друг друга. Не может быть алардики и не может быть миники. Всегда миники будет, алардыкы будет. Запомните. Например, смотрите, кюрп, пыжет, это твердые согласные, да? Согласная буква. И поэтому тут күртүкү будет, а не күрдүкү. Запомнили, ребята? Молодцы. Балдар, ушул сөздөрдү жаттайлы. А дегенде мени менен кошо кайталагыла. Тигет, шьет, токуйт,
вяжет. Уз рукодельница. Кыргыз элинин апаларга, кыздарга ылайык көйнөктөрү жана баш кийимдери бар. Алар төмөнкүлөр. У кыргызских женщин есть народные головные уборы и платья и одежды. Посмотрим. Элечек. Элечекти көбүнчө апалар кийет, улуу эжелер кийет. Элечек обычно надевают головы пожилые женщины, бабушки и старшие сестры. Үкүтакыя. Үкүтакыяны кыздар кийишет. Үкүтакыя — это головной убор, надевают девочки, девушки. Шөкүлө. Шөкүлөнү кыздар турмушка чыгып жатканда же бир майрамдарда кийишет. Шөкүлө — это женский головной убор. Обычно девушки надевают, когда выходят замуж или какой-то праздник бывает, они надевают тоже. Белдемчи. Белдемчи бул üşүбөш үчүн, белги суук тийбеш үчүн кооз кийим. Белдемчи тоже надевает, чтобы было теплее. Маасы. Маасыны көбүнчө чоң апалар кийет. Буту üşүбөш үчүн. Маасы обычно надевают на ножки бабушки. Кемсел. Кемсел бул узун чыптама. Бул дагы абдан жылуу болот. Ноосу эжелер кийет, апалар кийет. Кемсел надевают девушки и бабушки тоже. Кемсел бешинчи көнүгү 28 бет суроолорго жооп бергиле. Ответьте на вопросы. Ребята, пишем красиво, без ошибок. 6 көнүгү 28 бет. Эмнеси жашык? Что лишнее? Мисалы үчүн үлгүсү калпак. Эркектерге тиешелүү дейт. Кара байкайлычы. Ачып көрсөңөр. Мисалы үчүн эң алгачкы сөздөр экен. Белдемчи, көйнөк, чыптама, элечек, калпак катарлаш экен. Эмнени байкадыңар? Туура. Азыр эле окуп жаткан сөздөр бул кыздарга, апаларга ылайык баш кийимдер негизи эле экен. Анын арасында калпак бул эркектин кийими да. Демек калпак туура эмес жазылган. Ашыкча. Сөзсүз түрдө жалпы таандык мүчөлөрү катышкан 5 сүйлөм түзгүлө. Ребята, обязательно составьте 5 предложений, в которых есть притяжательные окончания, общие притяжательные окончания, которые только что мы обсудили, да? Обсуждали. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта калгыла.